Дүйнө жүзүн кооптондуруп жаткан коронавирус бүгүнкү күндө бир топ мамлекеттерде тараган. Ал эми Кыргыз Республикасында коронавирустун алдын алуу кырдаалга байланыштуу пайда болгон экономикалык материалдык чыгымдарды, абалын талдоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар жүрүүдө. Буга карабастан элдер арасында түшүнбөстүктөр орун алып, элдер паникага түшкөн учурлар катталууда. Деги эле бүгүнкү мына ушул боюнча талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү кырдаал жана азык түлүктөргө болгон талап жогорулады деген маалыматтар жүрөт. Деги эле ушунун канчалык чындыгы бар? Мына ушул боюнча бүгүн биз сиздер менен түз эфирде болмокчубуз. Темабыз тынчсызданууга негиз жок деген тема айланасында болмокчу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Жалал Абад шаарынын мэри Тагаев Мурат Алмырза. Ошондой эле Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы, областагы башкы инфекционист Жейналиева Гүлнар айым келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Гүлнар айым, алгач сизге суроо бергим келип турат да, ушу өлкөбүздө орто жана жогорку окуу жайларга карантин жарыялангандан баштап элдер арасында бир паника боло баштады да. Мындай чындыгында тынчсызданууга негиз барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аябай жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө мен айтып кетет элем, эч кандай бизден областта деги эле Кыргызстан боюнча бул коронавируска эч кандай күмөндөр, мындай тынчсыздануунун кереги жок. Бизде бүгүнкү учурда абал туруктуу, эч бир коронавирус менен ооруган адам катталган жок. Ал эми могу жүргүзүлүп жаткан иштер, бүт дүйнө жүзүндө жүрүп жаткан иштер ошол коронавирустун алдын алуу гана максатында жүрүлүп жаткан иштер жаткандыгын мен силерге дагы бир жолу айткым кетет. Мурат Алмырза, ушул облусубузда деги эле ушул айрым район шаарларда мына ушундай түшүнбөстүктөр орун алып атат да, азык түлүктөр болгон. Мындай кырдаал ушу Жалал Абад шаарында дагы орун алып, ушул унга болгон бир талап жогорулап кетти да, ошонун ичинде эле ундар кымбаттап кетти деген болуп атат. Мына бүгүн өзүңүз ушул рейд жүргүздүңүз да. Мына ушул боюнча атайын биздин кесиптештер даярдаган сюжетти көрөлү, андан кийин улантабыз маегибизди. Эч кандай паникалаштын кереги жок. Эч кандай паникалаштын кереги жок. Мына азыр жаап салган контейнерди, мына кана милиция кана азыр ачабыз азыр. Андай болбойт. Бүгүнкү күндө граница эч кандай жабылган жок. Бүгүнкү күндө мына мен ачыгын айтайын. Ал жерде ушул коронавирус ооруга байланыштуу элдердин гана өткөнүн көзөмөл күчөдү. Бирок границада бүгүнкү күндө товар кадимкидей граница ачык. Баардык товар кирип чыгып, карым катнаш буга чейин кандай болсо ошол тартипте эле кетип атат. Баарын ачабыз. Бул алып сатарлардын искусственный бүгүнкү күндө бааны көтөрүп, элүү дүрбөлөңгө ушулар салып атат. Бүгүнкү күндө эч кандай мындай бир көйгөйлүү маселе жок. Кудайга шүгүр, элдин пейилибиз тоңдошубуз керек. Un жетиштүү, баары жетиштүү. Болгон алып сатарлар элди дүрбөлөңгө салып, граница жабылыптыр, тигинде мындай. Эч кандай граница жабылган жок. Кече деген айып пул салабыз дебеди өкмөттөн. Өмүрбекова деле айтпадыбы? Негизичи айып пул салынат ашыкча көтөрүлгөндөргө деп. Азыр мына бүгүнкү күндө мына өкмөттүн токтому чыгып атат. Ошо мамлекеттик регулирование жүргүзүүгөчү. Ошонун негизинде биз азыр айып пул салып баштайбыз. 20%-тен көтөрүлдү, ошонун негизинде өкмөттүн токтому чыгып атат. Бүгүн саат 12-ден өтөт. Эми кече көтөрүлдү, анын негизинде өкмөттүн токтому бүгүн чыгат. Азыр вице-премьер первый Токтомсуз деле силер мыйзам чегинде иштесеңер болот да. токтомсуз сала албайбыз. Мыйзам чегинден чыгып кетебиз. Азыр мына бүгүн чыгып атат. Бүгүндөн баштап ошону иштейбиз. Бир эки магазинге салыш керек айыппул. Анан ошондон анан өздөрү Салабыз, чара көрөбүз. Кече мурда күнү кайда жүрдүңөр анан? Кызым, улум. Кече мурда күнү кайда жүрдүңөр ошондо элдер патрап кун алып атканда? Кайда жүрдүңөр ошол бота? Кече башталды да. Анын баарын мурда күнү жок болчу. Кече элдин биринен бири угуп, 2000-дин көзүн карабай эл сатып алды да. Ошол учурда 10 мүшөктөн, 8 мүшөктөн алып аткандарды көрдүк да. Мындай аябай бир кыжаалатчылык менен сатып алып атышты да кече эл. Бирок кече өзү түшүндүрүү ишин кече баштап, кече жүргүзсө, түштөн кийин болобу, жакшыраак болмок да, негизи менин пикирим боюнча. Эми биз аны мына өкмөттө дагы айттык. Антимонополия параны иштетиш керек, иштеткиле деп. Андан башка биз органдарга да тапшырма бердик. Мындай бир кызыл кулактык кылбасын, элди жок жерден баягы көтөрүп эмеге зыянга тарттырбайлы деп аз тапшырмаларды бердик баарына. Эртең мына 1500дөн сатылат. Эң кымбатында 1600. Эртең бүрсүгүндө да Эртең бүрсүгүндө. Ачык сүйлөшүп алалы. Эгерде эртең күндө нандын баасы көтөрүлүптүр деген сөз башкала турган болсок, анда капа болбойсуздар. Анда ким нандын баасын арзан саткан адамдар бул жерде соода кылат.
анда сиздер жерден биз коштошобуз сиздер менен. Мына ачык айкын азыр айтып койгон жакшы болот. Эртеңки күндө биз билбеппиз, биз укпай калыппыз деген болбосун. Ошон үчүн эч кандай паника жок. Бүгүнкү күндө унда дефицит жок. Азыр ошончо ун келип атат. Казакстан менен граница жабылды деген бул ушак сөз. Андай жок. Мына бүгүнкү күндө соода сатык кадимкидей эле болуп атат. Ун ошончо чыгып атат. Мына азыр 100 тонна ун дагы келип атат жолдо. Ошондуктан эртеңки күндө искусственный нанды баасын көтөрүп, элди кыйнап, андай болбош керек. Кудайдан коркойлук, ыйманыбыз менен соода сатып кылайлык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү биздин темабыз сынчсызданууга негиз жок деген бүгүнкү кырдаал боюнча түз эфирде болуп атабыз. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин 037 22 коду менен 502 06 номери иштеп жатат. Байланышып бизге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мурат Алы мырза, жогоруда дагы сюжетти көрүп алдык да, ушул жерде өзүңүз ушул шаардык борбордук базарлардагы ун базарларды барып кыдырып ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүпсүз. Деги эле азыркы учурда кабыл кандай? Туура, саламатсыздарбы? Дагы жолу саламатсыздар, урматтуу шаарыбыздын тургундары, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң негизгиси бүгүнкү күндө шаарыбызда барлык жагынан, барлык тармак боюнча абал туруктуу, ага тынчсыздануунун кажети, кепил баягы кыжалат болуунун, тынчсыздануунун кажети жок. Бүгүнкү күндө барлык тармактар боюнча биздин көзөмөлдө десем жаңылышпайм. Ошол эле эң негизги маселелердин бири болуп калган бул бүгүнкү күндө ун маселеси болуп атат. Туура кече айрым бир биздин ушул базардагы баягы негизги ун саткандар бир тилекке каршы пайдаланып калышты, ачык айтышыбыз керек. Бирок мына биз бүгүн бүт тийиштүү мекеме жетекчилери менен биргеликте жеринде баягы териштирүү иштерин жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп дегендей. Анын негизинде Кудайга шүгүр баягы ун деле тийиштүү көлөмдө бул боюнча эч кандай бир маселе болбойт, Кудай буйруса. Бул бир эле Жалал Абад шаарында эмес, жалпы эле республика боюнча именно ушул продовольственная безопасность, анын ичинде ун болобу, май болобу, кум шекер болобу деги эле абал туруктуу болгону бул жерде баягы кээ бирки ушул баягы алып сатуучулардын баягы анан элге маалыматтын айрым бир учурда баягы туура эмес жеткендигинин негизинде ушундай бир паника болду да. Ошол негизинде ундун баасы мына 2000 сомго чейин чыгып кеткен факты чынында аныкталды. Бирок бүгүнкү күндө биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анын негизинде мына бүгүн биз жеринде текшердик. Билесиздер, Жалал Абад шаарында эң негизги бул Адилет базарында, андан сырткары Береке базарында, ошондой эле Чехов көчөсүндө бир-эки жерде баягы ун менен соода сатык кылган биздин ишкерлерибиз бар. Биз ал жерде жолугушууларды өткөрүп, шаарыбыздын тургундары менен барган учурда мына азыр эфирден деле өзүбүз көрдүк. Ал жерден элдер ушул кадимкидей унга очередь болуп турган экен. Баягы фура менен келсе анысын жаап, ун саткан цехтердин баарысын жаап, элди ан сайын паникага салып, ун жок, калбады деп бекитип, анын кесепеттин эртеңки күндө дагы бааны көтөрүү максатында деген. Ошонун негизинде бүгүн мына 1700 сомдон азыр ун кеңири сатылып атат. Бизде байланыш бар экен, угуп алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. На телевидении айтып ешқандай бет каптар 10 сомдон артык сатылып керек. Бизде модельде баардык бет каптар 15 сомдон сатылат. Буга кандай карайсыздар? Обычный маркаларда бет каптар. Бет каптар боюнча эжеке сиз жооп коесузбу? Туура айтасыздар, кээ бир аптекаларда ошондой баягы убакыттан пайдаланышып бет каптарынын баасында көтөрүп жиберген каттоолор болуп атат. Бул азыркы күндө көзөмөлгө алынып атат. Буюрса бул баардык тең жолго коюлат деп эсептейм. Мен кошумчалап кетейинчи. Ушул бет кап боюнча туура буга чейин мына соц тармактардан болобу, деги эле маалымат иретинде Жалал Абад шаарында бир да баягы аптекаларда бет кап калбаптыр деген маалымат чыккан. Кайсы бир деңгээлде чындыгы бар болчу. Бүгүнкү күндө СЦМдерде мына азыр бет кап боюнча маселе чечилип атат. Бүгүнкү күндө бар. Андан сырткары урматтуу шаарыбыздын тургундары баягы эч бир паникага алдырбаңыздар. Мына азыр биз жеке ишкерлер менен да сүйлөшүп, кече эле сүйлөшкөнбүз. Буйруса эртеңден баштап өзүбүз да жеринде барып көрөбүз. Шаарыбызда бизде билесиздер, биз былтыр 2019 жылы бир ишкерлерибизди колдоп,
балдарыбызга деп мектеп формасын чыгарып аткан ири цех ачылган. Азыр ошол ишкерибиз менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө биз бүгүн эртеңден баштап өзүбүз Жалал Абад шаарында бет карап чыгаруу боюнча ишкер менен бир келишимге келдик. Анын негизинде бүгүнкү күндө шаарыбызга толук кандуу жетиштүү, керек болсо райондорго чейин чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан кыжаат болбосоңуздар болот. Албетте анан ушул ар кандай эле ушул оору болобу, башка нерсе болобу, ушу элдердин арасында мына ушундай элди дүрбөлөңгө салган, туура эмес маалымат тараткан адамдар дагы жок эмес да. Мына ушундай тараткан үчүн кээ бир ушундай дүрбөлөңдөр орун алып келип атат да. Деги эле ушул боюнча элге түшүндүрүү иштери боюнча шаар бийлиги бүгүнкү күндө дагы эмне кадамдарга барасыздар? Буга чейин жүрүп келди эле. Биз мындан ары муну күчөтөбүз. Негизинен урматтуу телекөрүүчүлөр, шаардын баягы мына өкмөт тарабынан президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович бул маселени көтөрүлүп атат. Бул паника болбойт болчу негизи. Мен учурдан айта кетейин. Анткени мына билесиздер, баягы мектеп окуучуларын, ошондой эле жогорку окуу жайларда мына 3 жумага деп жана каникул жарыяланды. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биз эртең 2-3 күндөн кийин 19-нан баштап биринчи чейрек бүтүп мектеп окуучулары и так деле каникулга чыкмак. Бирок ушул алдын алып жанагындай ушул профилактика кылганга бир шарт түзөлүп деген максат менен эле бир 2 күн 3 күн баягы каникулга эрте эле чыкпаса, бул өзү баягы жылда эле биринчи чейректин жыйынтыгы менен каникулга болчу нерсе болчу. Ошол жарыялангандан кийин көпчүлүгүндө значит бизде да катталган турбайбы, бар турбайбы, мына жогорку окуу жайлар, мектептер жабылып атат деген туура эмес баягы түшүнгөн адамдардын баягы туура эмес маалыматтын кесепетинен ошогон паника келип чыкты. Бул өзү жылда эле баягы биринчи чейректин жыйынтыгы менен каникулга чыга турган нерсе болчу. Бирок мындан сырткары жергиликтүү бийлик анчында ошол эле мына областыбыздын ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбол Сабыржанович дагы бүгүн эртең менен жыйын өткөрүп, анын селективдик жыйын болгон. Ал жерде дагы бир топ тапшырмалар коюлду. Бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштерин биз толук шаарыбызда камсыз кылабыз. Кандай гана маселе болбосун, эч кандай баягы бир паникага алдырып башталыштын кереги жок. Эң негизгиси бул жерде жанагы айрым бир социалдык тармактардан болобу, маалымат баягы аныкталган факты менен маалымат жок, тигинде болуп атыптыр, мындай болуп атыптыр деген кайсы бир деңгээлде ушактардын негизинде биз коомчулукту дүрбөлөңгө салып атабыз да. Ошондуктан ушул нерселерден баягы өзүбүздү бир олак кармасак деген мен чакырат элем. Ал эми мен жана айтып кеттим, ун боюнча дагы толуктап коеюн. Мына жаңы эле биз сүйлөштүк. Азыр бүгүнкү күндө бизде билесиздер, мына мурунку Московский, азыркы Байзаков 46 көчөсүндө жана Азыратайып бизде мекеме бар. Ал жерде мат резервтин жанагы буудайлары турчу эле. Мына азыр биз сүйлөшүүлөр болуп атат. Эртеңден баштап буйруса ушул буудайды переработка кылып, уже өзүбүздөн Азыратайыптан ун чыга баштайт. Мындан сырткары азыр мына Ак Ниет бүгүнкү күндө бизде базарда азыр Ак Ниет деген маркада ун 1550 сомдон сатылып атат. Ал эми Падышата деген ун мына 1700 сомдон сатылып атат. Кече, то есть бул бүгүн эртең менен саат 9да 1800 сом болгон ундун бир кап ун. Саат 11ге 2000 сом болду. Саат 12де биз барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жанагы фураларды, цехтерди ачып бердик. Элдер менен, сатуучулар менен да туура түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин азыр 1700 сом сатылып атат. Бул Падышата 1700 сом сатылып. Ал эми Ак Ниет 1550 сомдон сатылып атат. Мындан сырткары эртең ушул мат резервтин жана буудайын переработка башталат. Бүгүн дагы селективдик жыйын болгон. Ал жерде да айтылды. Бишкек шаарынан азыр бүгүнкү күндө баягы 100 тоннага жакындаган ун келет атат. Эң негизгиси, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу шаарыбыздын тургундары, баса беле айтып кетейин. Мына ушул ун саткан же башка айрым бир баягы алып сатарлардын туура эмес маалыматтын негизинде ушундай бир дүрбөлөң болуп кетти. Ага баягы маани бериштин кереги жок. Бүгүнкү күндө эмне себептен мындай болуп атат? Бүгүнкү күндө Казакстан Республикасында коронавирус пайда болуптур, граница жабылыптыр деген туура эмес маалымат. Граница бүгүнкү күндө толук кандуу ачык болгону биздин Кыргыз Республикасы менен Казак Республикасынын ортосундагы ушул границада жеке адамдардын Казакстандан Кыргызстанга, Кыргызстандан Казакстанга өткөн адамдардын гана жанагы талап күчөдү. Ошол ооруга, вируска текшерип дегендей. А бирок соода сатык боюнча бүгүнкү күндө буга чейин кандай тартип иштеп аткан болсо, соода сатык ошол эле тартипте ошол эле немеде жүз берип турат. Граница эч кандай жабылган жок. Текшерип болуп атат, Рахмат. Деги эле ошо бүгүнкү күндө ошо облуска келген жарандарды
текшерүү жүргүзүлүп атат да, ушу медициналык жактан. Анан ошол эле Кудай сактасын, эгер ошондой коронавируска бир шектелген жаран болуп кала турган болсо, мына ушундайларды биздин ушу облустта изоляцияга ала турган бир шарттар калганбы эжеке? Ооба, бул бүткүл дүйнөлүк медициналык алдын алуу иштери жүргүзүү максатында биздин Кыргызстанда да бул маселе каралган. Бул дайыма болуп келүүчү биздин медицинанын негизги жүргүзүү иштери, себеби алдын алуу профилактика иштери сөзсүз жүргүзүш керек. Тем более 11 мартта багы ВОЗдун чечими боюнча бул коронавирус пандемия деп жарыялагандан кийин анда бул бүткүл дүйнө жүзүндө бул иштер жүргүзүлүш керек. Ошондуктан азыркы мезгилде да биздин Кыргызстанда ошондой иштер жүргүзүлүп атат. Жерлерде, жанагы топтолгон эмелерде өзүнчө дезинфекциялык жүргүзүлүп атат. Бул иштерди көрүп алып биздин жарандар башкача түшүнүшүп, туура эмес кабыл алышат. Буга таптакыр андай кыжаат болгондун кереги жок деп дагы бир жолу айтып кетким келет. Бул биздин негизги алдын алуу иштери жүргүзүүчү иштерибиздин бири болуп эсептелинет. Ал эми мына мектептерде жаап, студенттерди каникулга чыгарган жогору жакта айтып кетти. Биздин мэрибиз бул туура эле иш, мындай иштер жүргүзүш керек. Буга да паника чыгаргандын кереги жок. Ал эми багы буклеттерди айтып, телевизордон айтып, эмелерден өздүк тазалыкты сактагыла, колдорду жуугула, самындап жуугула, абаны үйдөгү бөлмөлөрдү тез жаңылап тургула деген бул дайым эле бизде ал аркылуу жугуучу ооруларды алдын ала сактануу боюнча биздин көрсөтүлгөн иш чарабызга кирип кетет. Ошон үчүн бул жерден дагы бир жолу элдерге айтып кетким келет. Эч кандай бир ажиотаж кылып, паника кылып, ушундай болуп калыптыр деп баягы паника көтөрүүнүн кереги жок, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жарандар. Бул иштер сөзсүз түрдө коронавируспу башка аркылуу жугуу оорулорго бул жүргүзүлүп келчү иштер. Ал эми биздин ар бир баягы өзүнүн такталган жерлерде, чектерде баягы келген жарандарды текшерип, аны баягы биз обсервация деп коет, ошо кайсы убакта карап, анализин тактап текшерип турган биздин иштер жол жоюна коюлган. Бул иштер жүргүзүлүп келип атат. Бул аябай мындай эмеде сакталынып жүргүзүлүп атат да. Ошон үчүн бул жерде баягы дагы бир жолу айтып кетет элем, эч кандай баягы паника чыгаруунун кереги жок. Биз коронавирус болсо жашырбайбыз, аны жашыруунун кереги жок. Бул бүт дүйнө жүзүндө болуп аткан үчүн эмне үчүн Кыргызстандан жашырып коюш керек? Ошон үчүн bunun үчүн мен дагы бир суранып кетет элем, бул тууралуу паниканын кереги жок. Бул просто алма жүргүзгөн иштер болуп атат. Азыр эчке туура айтты. Бүгүнкү күндө бизде Жалал Абад шаарында ошол жанагы обул больница дейбиз, гор больница дейбиз. Бүгүнкү күндө Кудай сактасын, баягы жакшы ниет кылайлык, Кудайдан тилейлик демекчи. Бирок сактыкка кордук жок демекчи, жаман жагын ойлоп коюшубуз керек. Кудай сактасын, андай факт катталбасын. Бирок эгер ошондой боло турган болсо, бүгүнкү күндө биздин ошол обул больницада, гор больницада 2 бокс бүгүнкү күндө даярдалган. Кандай гана эгерде ошол коронавирус боюнча бир факт каттала турган болсо, ал жерде тийиштүү адистер менен ошол бокста карантинге алып, ошол жерден дарылай турган атайын бокстар бүгүнкү күнгө баягы даярдык буга чейин чечим кабыл алынып, анын негизинде биз жеринде текшерип чыкканбыз. Мындан сырткары бул оорунун алдын алуу боюнча урматтуу телекөрүүчүлөр, мына 12 марттан баштап шаарыбыздагы бардык маршруттук таксилер, ошондой эле муниципалдык автобустар бүгүнкү күндө график менен атайын график түзгөнбүз. Ошонун негизинде ошол коронавирус оорусун алдын алуу боюнча атайын профилактикалык залалсыздандыруу иштери өтүп жатат. Мындан сырткары эң көп адам чогулган жерлерде профилактика өткөрөлүк, залалсыздандыралык деген иштер жүрүп жатат. Анын ичинде мисалы айта турган болсок, ошол эле биздин мамлекеттик университетте, мындан сырткары мектептерде, жалпы шаар бою 18 мечитте, анан эң негизгиси эң көп ушул баягы область борбору саналган борбордук базар. Биздин ушул борбордук базарда дагы бүгүнкү күндө ушул дезинфекция боюнча ар кандай иштер аткарылып атат. Бүгүнкү күндө эртең Жалал Абад шаарында мен учурдан пайдаланып айтышым керек, базарды дезинфекция кылышыбыз керек эле. Бирок азыр түнү менен жасашат. Эртеңден баштап ушул айрым бир сөздөр чыгыптыр, базарда эртең базар иштебейт экендик. Андай маселе жок. Эртеден кечке күнүнкүдө базарыбыз иштей берет. Бул жерде дагы баягы туура эмес маалымат тараткандардын бул иши болушу мүмкүн. Бизде байланышта экен, угуп алсак. Алло, саламатсызбы? Нокен районунан байланышка чыгып атканбыз. Нокен районунда базарларда, Кочкор Ата шаарында, базар коргондо элдер аябай тынчсызданып алган да. Бүт ундарды, майларды алып атат. Ушуларды бир келиппи же жергиликтүү бийлик айтыппы, мындай тынч кылсаңыздар болобу? Ушул маселе боюнча чалып аттык эле. Рахмат. Ушул жерде Мураталы мырза, ошого эле улай айтайын да. Деги эле бүгүнкү күндө мына ушундай ундарды же болбосо азык түлүк болгон товарларды мына ушунун ичинде эле айрым бир көпөстөр дейбизби, мына
ишкерлер кээ учурда ушундан пайдаланып калайын деген учурлар каттырат да. Деги эле бүгүнкү күндө өкмөт дагы бүгүнкү күндө коюп атат. Эгерде кимдеги мына ушундай сумманы жогорулатса чара көрүлөт деп. Уш деги эле ушу азыркы мына Сузак, эме Нокен базар коргондо да айтып өттү, деги эле Жалал Абад шаарында. Эгерде мына ушундай фактылар дагы каттала турган болсо, кандай чаралар көрүлөт? Туура. Мен эми азыр телекөрүүчүсүнүн суроосуна дагы мен жооп берсем туура эмес болуп калат, бирок маалымат иретинде айтып кетейин, анткени мен Жалал Абад шаары боюнча гана баягы жооп берем. Бирок областтык деңгээлде губернаторубуз тарабынан бүгүнкү күндө өкмөттүн деңгээлинде бүгүнкү күндө бүт тапшырмалар коюлган, урматтуу телекөрүүчү. Андыктан ушул Базар Коргон районунда, Нокен районунда, деги эле Жалал Абад областы бою бардык жерде райондун акимдери түшүндүрүү иштерин алып барып атат. Жалал Абад шаары боюнча сиз азыр айтып өткөн маселе боюнча бүгүнкү күндө билесиздер, жанагы мыйзам менен бул бекилген. Эгерде баягы туура эмес бааны коюп, каалагандай кылып сатсак боло берет деген айрым бир түшүнүктөр ишкерлерде болушу мүмкүн. Бирок мына шаарда биз бүгүн түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ушул именно баягы эң керектүү болгон күнүмдүк товарларды саткан биздин ишкерлерге. Анын ичинде ушул эле май болобу, ун болобу. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө мына салыкка болобу, тийиштүү органдарга болобу, финполицияга болобу, дагы башка органдарга бүгүнкү күндө бул боюнча иштеп атышат. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып ишкерлерибизге да кайрылып кетет элем. Бардыгыңыздар бүгүнкү күндө салык инспекциясында баягы как салык төлөөчү катары турасыздар. Бизде маалыматтар, тийиштүү маалыматтар бар. Кайсыл жерде кайсыл ишкер канча баадан сатып атат, канча точка бар. Эртеңки күндө мына ун достаточно шаарга бүгүнкү күндө баягы муктаждык жок, тийиштүү деңгээлде камсыз болгон. Ошондуктан сиздер урматтуу ишкерлер, эртеңки күндө бул боюнча сөз түрдө жергиликтүү бийлик биз чара колдонобуз. Эртең сиздер мыйзамсыз кадамга алдында олак болсоңуздар, себеби баягы өзүм билем, өтүгүмдү тергелем, төргөйлем, каалаган бааны коюп сатам деген эми бул туура эмес. Ошондуктан мен сиздерден урматтуу ишкерлер суранып кетет элем. Биринчи кезекте Кудайдан корколук, экинчи кезекте ушул ыйманыбыз менен иш алып барышка. Бизде байланыш бар экен, болсак. Алло, саламатсызбы? Алло, жакшысыздарбы? Угуп атабыз. Мен суроом мындай да. Жакшы. Мен суроом мындай да, азыр буну айтып кетти го. Унду кыйбаттагыла, биз ошону көздөмөлдө алып атабыз деп. Анан мурун 1300 болчу да. Анан кийин 1500 болуп калды. Азыр бияк айтып атат 1700 деден кийин аркасында 50 кошуп атат. Ал бул кыйбатта арзандатканы кайсы, кайтамын сүйлөгөнү кайсы? Рахмат. Мен сизди түшүндүм, урматтуу телекөрүүчү. Сиз значит өзүңүз жакшы түшүнбөй калыпсыз. Бүгүнкү күндө бул кече ушул баягы бир дүрбөлөңгө салып, ошонун негизинде ундун баасы 2000 сомго чейин чыгып кетти. Мына бүгүнкү саат 11ге чейин. 12де биз барып жеринде ишкерлер менен мына азыр эфирден да өзүңүз көрдүңүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн негизинде ундун баасын биз кайтып түшүрдүк ылдыйга. Мен айтып атам, бүгүнкү күнгө ак ниет деген ун мына азыркы саатта шаарда 1550 сомдон сатылып атат. Ал эми падышата деген ун 1700 сомдон сатылып атат. Бул бүгүнкү күнгө. Биз айтып атабыз, мына азыр жолдо дагы ун келет атат. Андан сырткары мат резерв эртеңден баштап баягы буудайды унга айландырып, мына ал жерден чыгып атат. Ошондуктан баа кайтып мурунку ордуна келет. Биз ошонун негизинде ишкерлерге кайрылып атабыз. Урматтуу ишкерлер, бааны дүрбөлөңгө салып элди граница жабылып деп бааны көтөрбөңүздөр деп. Ошондуктан бул боюнча баягы эч бир тыжалат болбостон 5 каптан 10 каптан алып үйгө алып жейиштин кажети жок. Рахмат. Байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кече 1200дөн сатылып аткан ундар бүгүн 1700дөн сатылып жатат. Кече 1200 бүгүн 1700дөн сатылып атат дейт. Кече туура айтып атасыздар. Бул маселе кече башталган. Чынын айтышыбыз керек. Эч ким даже мына жергиликтүү бийлик биз эле күткөн эмеспиз, ачыгын айталы. Кече саат 3төн баштап, 3төн кийинки саат 3төн баштап ошо маселе башталды. Кечки саат 5те, кечки саат 5те 1850 сомго ун чыккан баасы. Бирок бул чынында күтүүсүз болду. Ошонун негизинде мына азыр бардык шаарлар болобу, райондор болобу, бүгүн бардыгыбыз бул бир эле Жалал Абад областында, Жалал Абад шаарында эмес, мына ошол эле жаныбызда турган Ош областы, Ош шаарында,
ошол эле борборубуз Бишкекте баардык жерде бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштери кетип атат. Баардык жерде бүгүнкү күндө ушу ишкерлерге эртеңки күндө мыйзам чегинде мыйзам алдында жооп бересиздер деген катуу көзөмөл жүрүп атат. Ошонун негизинде кече ушуга окшогон бир баягы тенденция болуп кетти. Мурат Алым мырза, мына ушул жерде дагы бир суроо жаралды да, өзүңүз билесиз, мына ушул азык-түлүктөрдү караган, бааны караган бизде ушул антимонополия иштеп келет да. Жалал Абад шаарында деле бул эле ушул кызмат иш алып барып келет. Мына кече айтып атабыз, жергиликтүү бийлик биз байкап алдык, бирок алар сизди кабардар кылып туруш керек да. Алар маалымат берип туруш керек, алар көзөмөлдөш керек. Булар кандай караганыңыз? Эми туура, бирок бизде билесиздер, Жалал Абад шаары, Жалал Абад области жана шаар боюнча ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги бар. Ал боюнча Жалал Абад шаардык эмес, Жалал Абад областтык башкармалыгы бар. Областтык башкармалык болуп саналат, бул шаардык башкармалык эмес. Бирок биз ушул областтык башкармалык менен деги эле Жалал Абад шаарында, ошондой эле райондор менен ушул именно антимонополия иш алып барыш керек. Бүгүнкү күндө чынында бул дагы бир ирет, мен ойлойм, бул менин жеке пикирим. Биз баягы канчалык гана мыйзамдарды кабыл албайлык, айрым бир учурда мыйзамдын ушундай учурларда баягы чийкилиги көрүнүп калат экен. Мен ойлойм, биз мындан бул бизге бир сабак болуш керек. Мындан алдын алып дегендей, Кудай сактасын, бир жамандык болбосун, бирок бул мыйзамдардан баягы живой организм сыяктуу өзгөрүп туруш керек. Ал эми антимонополия туура бүгүнкү күндө булар көзөмөл жүргүзүш керек. Бирок эми булар областтык башкармалык болгондуктан, анын өзүнчө өкмөттүн алдына караган мекеме уюм болгондуктан эми мен аларга баа берсем туура эмес болуп калат. Бирок алардын дагы мен ойлойм, бүгүнкү күндө жалпы республикасында жүргүзүп аткан саясаты, өздөрүнүн бүгүнкү күндө кошуп аткан салымдары бар. Байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Алло. Угуп атабыз, Умат. Мен Кучкартадан звонок кылып атам. Сиздер ушу губернаторлорго жакынсыздар. Биздин мэрлерге да звонок кылып койгулачы ушундай немелерди. Базарыбызды да өрүп атат. Өзү вообще Жалал Абад боюнча Кучкарада эң кымбат базар биздин базар. Эч кандай чара көрүлбөйт. Эми бүгүн аябай укмуш. Эже, мен сизди түшүндүм, туура айтып атасыз. Бул бүгүнкү күндө Кочкор Ата шаарында эле эмес, бардык жерде ушул элдердин баягы кичине бир дүрбөлөңгө салып, анан баягы биздин айрым бир баары десем да туура эмес болуп калат. Мен кечирим сурайм, баары деп айткым келбейт, бирок айрым бир ушул тилекке каршы ушундай бир адам ишкерлерибиз да бар экен, алып сатарлар. Ошолордун чыгарган ушактардын негизинде граница жабылыптыр, кокуп мындай болуп аттыр, продукттар жок экен, ун жетпейт экен деген туура эмес маалыматтардан элди ушинтип дүрбөлөңгө салып атышат. Эми Кудайдан коркушубуз керек, бирок кыжалат болбоңуз. Бүгүнкү күндө бардык жерде райондун акимдери, мэрлер бардык жерде ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бардык жерде азыр мына областыбыздын губернаторуна маалымат берип атабыз. Ар бир райондо, ар бир шаарда запас канча буудай бар, канча ун бар, жолдо канча келет атат. Ошондуктан баягы дүрбөлөңгө салынып, паникага берилиштин кереги жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскертип кетели, бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областына ыйгарым укуктуу өкүлү Мирзахметов Нурболот Сабырзанович менен саат 20:05-те дагы түз эфир болот. Эгерде ошондо дагы кайсыл район шаарларда мына ушундай мыйзам бузуучулук катталып аткан болсо, ошол боюнча да суроо берсеңиздер болот. Анан ушул жерде Гүлнар айым, азыр коомдук жайларда баягы санитардык гигиеналык абал кандай, аларды баягы көзөмөлдөрүнүп жатабы, ошолор боюнча да айта кетсеңиз. Жакшы суроо. Ооба, бүгүнкү күндө коомдук абалдар боюнча көзөмөл аябай жүрүп жатат. Ошол шартка байланыштуу, бүгүнкү абалга байланыштуу, ошо жана Мурат мырза да айтып кетти, ошол коомдук жайларда дезинфекциялык иштерди жүргүзүп атабыз. Бул сөзсүздүү да керек. Анткени бул бүгүнкү абалдагы баягы керектүү иштердин бири болуп жатат. Анан мен ушул эмеден пайдаланып айткым келип атат да, бизде коомдук абалда эмес, биздин медицинада деле баягы ушундай иштер чыкканда, ушундай вирус маалыматтар болгондо биздин өзүбүздүн медицинада дагы баягы тренировочный занятие деп коет да. Ал чогуу областтык масштабта шаардын арасында чогуу бүт жанагы жарандар менен кошо медициналык кызматкерлер менен кошо бул тренировочный занятие жүргүзүлөт. Анан ушул тренировочный занятиялар дагы биздин элибиз туура эмес түшүнүп калып атат да. Мен дагы бир жолу телекөрүүчү айтып кетет элем, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кырдаал аябай азыркы
күндө кооптоно турган эч нерсе жок. Биз просто баягы учебный тренировочный занятие деп коебуз. Эгер вдруг ушундай абал болуп калса, биздин медиктер кандай иш-чараларды жүргүзүш керек, элдерди кандай баягы маалыматтар менен баягы багынтып, анан кандай жолдорго коюш керек деген ишти биз жалпы шаардын ичинде жүргүзөбүз да, скорый менен, медицина менен, больница менен, жалпы эл менен. Ошон үчүн ушундай иштерди биз азыр райондордо дагы, шаарда да жүргүзүп атабыз да. Эгер ушундай иштерди жүргүзсө, сиздер дагы бир жолу айтып кетет элем, сиздер өзүңүздөр коопсуздугуңуздарды сактаңыздар. Бул жөн эле баягы окуу, тренировочный занятие коет, окуу иштери бул. Буга сиздер паника кылбастан, буну туура кабыл алсаңыздар деп айтып кетким келет да, тилегибизди. Биз азыр мына ушул жерде баягы бар ушундай учурда бир эле жергиликтүү бийлик же болбосо тийиштүү дарыгерлер эмес, бул жерде коом баарыбыз киришибиз керек да, киришибиз керек. Албетте түшүндүрүү иштери болобу, кандай болобу, баарыбыз киришип, мына ушул нерсени алдын алышыбыз керек. Кудай сактасын келбесин, алдын алышыбыз керек. Эми ушул мезгилде эле ошол ишкерлер деле өзүбүздүн жарандар. Алар дагы туура түшүнүп, бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизди баягындай жаман оорудон алыс болуш үчүн, элди дүрбөлөңгө салбаш үчүн иштерди жүргүзүп келиш керек да. Албетте ишкерлер менен жергиликтүү бийликтин да кызматташы чоң болуш керек. Кызматташуу багытында кандай болуп атат азыркы учурда? Бүгүнкү күндө биз мына Жалал Абад шаарында жергиликтүү бийлик көрүп атасыздар, мына шаарыбыздагы ишкерлер өздөрү күбө деп ойлойм. Эч кандай бир буттоосуу жок. Эч кандай буттоосуу жок. Жергиликтүү бийлик кайсы гана тармакта болбосун ишкерлерди колдойбуз. Бул урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин жүргүзгөн саясаты. Ишкерлерибизди колдойлук, өзүбүздүн ишкерлерди, кыргызстандык ишкерлерди биринчи кезекте колдойлук жерлерде. Ошонун негизинде региондор өнүгөт, аймактар өнүгөт, жумуш орундары түзүлөт демекчи. Бирок мынандай бир учурдан пайдаланып, ошол ишкерлерге жергиликтүү бийлик тарабынан колдоо болуп аткандан кийин, ошол биз бири-бирибиз менен эри шаркак болуп, бири-бирибиз менен туура ымалада болуп туруп, туура иштерди жүргүзсөк, анткени элдин дүрбөлөңгө сатып, ошол жерден бир 5 сом, 10 сом убактылуу кызыкчылык үчүн бир пайдаланып калайын деп, көпчүлүктүн назарынан Кудай сактасын. Ошондо бирөөнүн назарынан калбайлык. Ошол аз болобу, көп болобу өзүбүзгө буйруп, элди наоборот ушундай учурда биз жалпы кыргызстандыктар бири-бирибизге ынтымакчылыкты, бири-бирибизге бир туура маалыматты жеткирип, ошол негизинде эри шаркак бир жакшы иш алып барсак, мен ойлойм буюрса бул оорудан биздин мамлекетибизде мына факты катталган жок деп официалдык айтып атышат. Официал түрдө бул күндөрдө өтөт. Эң негизгиси элибизде ынтымакчылык, биримдик болуш керек. Анан мен эжекенин сөзүнө кыстырма кылып кетишким бар. Мына урматтуу шаарыбыздын тургундары, билесиздер, биз базарда айрым бир учурда баягы пожарныйлар келип, жөн эле имитация кылып, эчтеке өрттөнбөсө деле өрттөнүп аткандай баягы биз учение өткөрөбүз. Аны сыяктуу эжеке айтмакчы, эртеңки күндө ошондой учение болуп калса, шаарда значит ушундай оору бар экен, ушул жерге скорый келип кетти, мен көрдүм, ушундай кийимчен экен, маскачан экен деп дүрбөлөңгө салынбаңыздар. Ушуну мен официалдуу түрдө айтып кетем, бул жөн гана алдын алуу максатында. Бүгүнкү күндө андай факты жок. Рахмат. Мына ушул алтындай убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү күндөгү кырдаал боюнча маалымат бергениңиз үчүн сиздерге ырахмат билдиребиз. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда сиздерге эркин микрофон, кайрылууңуз болсо жолдобосаңыздар болот. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, бүгүнкү күндө мына республика бою бардык жерде айтылып атат. Бизде Кыргызстанда факты катталган жок. Анын ичинде шаарыбызда бардык тармак боюнча, ошол эле коронавирус оорусу боюнча, ун болобу, башка маселелер боюнча бардык акыбал боюнча туруктуу. Ошондуктан айрым бир ушак, айрым бир жанагындай бир фейковый маалыматтарга ишенбеңиздер. Бүгүнкү күндө мына эртеңден баштап Кудай буйруса ундун баасы дагы түшөт. Көптөн 10 каптан, 15 каптан кылып запас алып жанатып жейиштин кажети жок. Ошондуктан кандай гана баягы ушак сөздөр, маалыматтар, туура эмес маалыматтарга ишенбеңиздер. Эртеңки күндөн баштап мына айрым бир сөздөр да чыкты. Базар токтойт экен деп. Базар токтобойт. Базар буга чейин кандай иштесе ошол толук кандуу иштейт. Ошондуктан күнүнкү турмуш тиричилигибизди баягы улай берелик. Эң негизгиси баягы эфирден мына азыр ушул коронавирус оорусунун алдын алуу боюнча кандай чараларды көрүш керек маалыматтар берилип атат. Ошол убакта колду жууш керек, гигиенаны сакташ керек деген. Ошону өзүбүз сактайлык, ар кандай ушактардан алыс болойлук. Буйруса Кудай сактасын, баары жакшы болот. Рахмат. Эжеке сиз да. Рахмат. Дагы бир жолу айтып кетем, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз калкым, барыңыздар тынч болуңуздар деп чакыргым келет. Дагы бир жолу айтам, бүгүнкү күндө биздин коронавирус боюнча эч кандай кооптонуунун кереги жок. Ошондуктан бардыгыңыздарга ушул убакыттан пайдаланып, келе жаткан жазгы майрамыңыздар менен, Нооруз майрамы менен куттуктап кетким келет. Элибизге тынчтыкты каалайм, бейиктикти каалайм, сабырдуулукту каалайм. Жөн жок болбогон провокация алдырбайлы, бири-бирибизди сыйлайлы, бардыгыбыз тең бирдикте
ушундай жакшы күндөрдө өлкөбүздүн алдыга жылышына салымыбызды кошуп тынчтыкта жүрө берели. Ал эми биздин медицина дайыма сиздердин кызматыңыздарда эч кандай кооптоонун кереги жок. Дагы бир жолу рахмат. Рахмат сиздерге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Жогоруда айткандай, бүгүнкү күндө республикабызда, мамлекетибизде эч кандай тынчсызданууга негиз жок. Бүгүн көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.